кетсек болот. Итак, поприветствуем бойцов аплодисментами. Боец в красном углу, в красных перчатках. Жана кийинки ошол спортчулардын аракеттери, демек кийинки бул чыга турган спортчулар өз аракеттерин көрүп баштаган кези. Его соперник в синем углу весовой категории 62 килограмма, роста 78 сантиметров. Ему 22 года. Команда Айкуль Манас, Каракулжа. Мастер спорта по боям без правил. Тренер Сеитов Руслан, Амирахулов Нургазы. Встречаем Нуржанов Рустамбек. Бойцы в середину. Эми мынтип мушкерлер өзлөрүнүн аракеттерин көрүп жаткан кези. Жана ошол эки спортчу тууралуу айта турган болсок, анда албетте бул жерде кызыл бурчтан чыккан спортчу Алтынбек Ажиев, 23 жаштагы спортчу, ошол jiu-jitsu жана кешпе боюнча спорт чебери. Ал эми анын ошол көк бурчтан чыккан каршылашы кыргызстандык Рустамбек Нуржанов, 22 жаштагы спортчу. Учурда ошол Айкуль Манас клубунда тарбияланып жаткан спортчу. Анын эми кармаш уруш боюнча спорт чебер экенин дагы биз айта кетишибиз керек. Жана спортчулар мынтип алгачкы аракеттерин бул жерде көрүп жаткан кези. Төмөн бар күчтөрүн, бар аракеттерин көрүп жаткан спортчулар андан ары өзүнүн бар күчтөрүн жумшашып, каршылаштарынын үстүнөн жеңишке жетүүгө аракетин көрүшүүдө. Эми бул жерде кимиси ийгиликтүүрөөк болуп чыгат. Албетте бул эми алардын гана аракетинен, алардын гана ушундай мээнеттеринен көз каранды десек болот. Жана тип спортчулар өз аракеттерин, өз күчтөрүн бири-бирине каршы жолдоп, сынап жаткан кези. Жана эки спортчу эми бири-бирине дагы сокуларды жолдоп жатат десек болот. Каршылашынын үстүнө мынтип эми жыгытып алган, өзүнө бир аз ишенимдүү беттеш өткөрүп жаткан Алтынбек Ажиев мынтип сол капталдан дагы сокулорду жолдоп жаткан кез. Албетте бул эки мушкер тең буга чейин профессионалдык рингте эч кандай беттеш өткөргөн эмес. Демек булар бул беттеште жеңишке жетүү үчүн өзлөрүнүн ошол атын эң алгачкы беттешине жеңүүчү катары калтырууга болгон үмүттөрү бар. Жана бул жерде Алтынбек Ажиев үстүнкү ыңгайлуу абалда турат. Жана өзүнүн каршылашы Рустамбекти сокуларга алып жаткан кезде, ал эми Рустамбек астында жатып алып, жөн гана жатпастан мынтип каршылашынын мынтип кысыкан болгон аракеттери жана көтөрүп туруп каршылашынын жерге чабууда өзү ылдыйына кандай түшүп калганын билбей калган Алтынбек Ажиев эми ылдыйкы бөлүктөн беттешти өткөрөт. Жана Рустамбек Нуржанов бул жерде кубаттуу сокуларын жолдоп баштаган кези Рустамбек Нуржановдун башка машыктыруучулары тууралуу айта турган болсок, анда Руслан Сеитов, Нургазы Амиракуловдор экенин дагы айта кетели. Ал эми анын каршылашы болгон ошол Алтынбек Ажиевдин башка машыктыруучусу бул ошол Андрей Петрович экенин дагы айта кетели. Бул жерде Алтынбек Ажиев менен анын каршылашы Рустамбек Нуржановдун ылдыйкы бөлүктөгү аракеттери көңүлгө толбогондон соң аларды туруп улантууга бул жерде башкы калыс чакырган. Жана эки мушкер эми мынтип беттешин турган абалда гана уланта алышат. Жана Алтынбек Ажиев өзүнүн ишенимдүү беттеш өткөрүп атат жана каршылашынын колун тийгизе албайсың деген сыяктуу аракеттерин жана бул жерде айланып бирок эч кандай коркунуч жараткан жок. Эгер дагы бир ошондой кыла турган болсо, анда Рустамбек Нуржановдун камалоосуна түшүп калышы мүмкүн. Бирок Алтынбек Ажиев өзү бизге караганда жакшы билсе керек. Демек өзүнүн ишенген чоң аракеттерин көргөн. Жана дагы бир ошол
оң кол менен болгон аракети кайрадан да өзүнүн каршылашына караганда активдүүрөөк иштеп жатат, бирок чарчап калганы дагы бул жерде көрүнүп турат. Закончился первый раунд. Жана мынтип эми биринчи бөлүк дагы соңуна чыгып калган кези. Эки спортчу албетте биринчи бөлүктө бара күчтөрүн аракеттерин жумшады. Биринчи бөлүктүн мына ушул соңунда дагы алардын чарчап калганын биз байкаганбыз. Демек мына ушул экинчи бөлүктө өзлөрүн албетте жакшы жагынан көрсөтөт деп ишене туралы. Жана бул турнир аймактарды өнүктүрүү жылына карата уюштурулуп, мына ушул Каракулжа жергесинде өткөнүн айтылат. Албетте бул эми Беттеште бүткүл дүйнөлүк кул ат бээр таймаш федерациясы тарабынан уюштурулду жана биз назар салып жаткан Беттеш бул Wave 63 Pro Fight 27 мелдеш экенин дагы эсиңиздерге сала кетели. Жана аракеттер бар. Бул жерде эки мушкер тең мына ушул бири-бирине бардык аракеттерин күчтөрүн жумшап, мына ушул жеңишке жетүүгө бардык аракеттерин көрүүдө. Демек, албетте кимис эми мындай учурларды колдоно алса, анда ошондо жеңишке жетет. Жана бул жерде Рустамбек бул жерде ыңгайлуу абалда келген, каршылашым мунт болсо дагы болот эле, бирок ага Алтынбек Ажиев жол берген жок. Жана Алтынбек Ажиев бул жерде бардык аракеттин көрсөтөт жана мунталабы каршылашым жок. Бул жерде Алтынбек Ажиевдин жакшы коргонууну жүргүзүп жатканын айтсак болот. Жана бул жерде эми албетте Рустамбек Нуржановду мына ушул муштарды узатып, өзүнүн каршылашын муштоосун ал жакта машыктыруучулар кыйкырып жаткан кез, бирок Алтынбек Ажиевдин коргонуусу мыктыраак болуп атат. Рустамбек Нуржанов жакшы бир мына ушул каршы соклорду өткөрүп жаткан кези. Жана бул жерде эми каршылашын чыгарбаш керек. Жана бул жерде Алтынбек Ажиев бул жерде аракетин көрдү. Жана чыгып кетүүгө бул жерде бир нече ирет аракетин көргөн. Жана Алтынбек Ажиев кандай аракетин улантат, кандай чамаларды көрөт. Эми каршылашы бул жерде Рустамбек каршылашын же мунт албады, же болсо бир ыңгай сабалга келип калган. Жана эки спортчу бул жерде Беттеште андан ары турган абалында улантат. Албетте экинчи бөлүктө эки спортчу тең чарчап калганын көрүүгө болот. Демек, булардын эми болгон үмүттөрүн ошол каршылашын чалып гана жыгытып, андан ары ошол чалып жыгыткан абалында жеңишке жетүүгө болушу керек. Демек, ошол чалып жыгыткандан соң жеңишке жетүүгө болгон алардын аракеттери жана бул жерде эми каршылашы 3 бурчтукка түшүп калышы дагы толук ыктымал. Жана 3 бурчтук менен бул жерде Алтынбек Ажиев өзүнүн каршылашын кармап турган кези. Жана канчалык деңгээлде бул жерде Рустамбек Нуржанов багынган жок. Анын ушундай мунт укмасынан дагы чыгып кетүүгө бар аракетин көргөн. Демек, бул жерде Алтынбек Ажиев анын ошол бет тарабына отуруп дагы соккуларды жолдосо болмок, бирок антини туура көргөн жок. Болгону ошол буту менен кыскан абалда анын өзүнүн кысуусун туура деп эсептеди, же болсо каршылашынын бул жерде эчтеме кыла алган жок. Жана эки мушкертең бул жерде ит алыш кылып, бири-бири менен ылдыйкы бөлүктө алышып, күрөшүп, мына ушундай абалдагы Беттешти өткөрүп жаткан кези. Жана ушул буга чейин дагы мына ушул тамай соккуларды жолдоп узатпаганда биздин аталарыбыз айтып койчу эле, атаң көрө аты ит, булардыкы ит алыш болуп калды деп. Мына ошол эки спортчунун көпкө мына ошол ылдыйкы бөлүктө бири-бирин андай сокку жолдошпой кармашып турганын ит алыш деп атап койсок дагы болот. Жана экинчи бөлүктүн мына ошол көпчүлүгү эки спортчунун мындай бири-бирин муунтуп, же болсо бир кандайдыр ыкма менен жеңүү болгон аракети көрдү. Жана эми албетте бул жерде башкы калыстар кайсыл спортчу ийгиликтүүрөөк болгонун чечет. Бул жерде эми биз эки спортчунун аракеттерин байкай алдык. Дерлик эки спортчу бирдей
болду жана бул жерде 1-0 эсеби менен мына ошол жергиликтүү Каракулжанын кулуну, Айкөл Манас клубунун тарбиялануучусу Рустамбек Нуржанов өзүнүн каршылашуусунан жеңишке жете алды.